Onu bir Örgay hükümeti Tagayip Kemal Seyitoviç, Aksakallar Sotunun Türagası olmuş deyimin hazırkın bizgilde. Ben aytayın degenim tuğanlar, uşunday memleketlik jetekçiler, elge kelip, elminin fikir alışıp turganı öte çok sakatlar bu. Hemen tuğanlar, ben aytayın degenim, şu birinci kezekte, mana şu sot tarmağındaki yetekçilerge bir kaygılı sunuşum var. Özümüzde görüp, ilim olup bu, adab olup bu degende, hazır sağ adabımızdan alыстap ketip bartabız. Kudağa şükür, tokçulukta. Sebebi, hazır sottan çıkkandan keyin köpçülük bir tuğanlar birimine bir aradaşıp atkan, anan janqıday 5 balalı, 6 balalı, üy bölelerdagi ajırashib ketip atadi. Bunu sot doğru çeken deyapti. Biroq bir Olgarda tuğanlar. İlgeri ota-bobolar bir ular kengiri yerde oturup dagı zakon жоқ mezgilde dagı mınday eldi tartipke çakırıp halız çeçip bergen. Endi menin aytayın degenim mana şu sottor tuğru körse, mana şu aksakallar sottoru var, ayallar kengeçleri var. Uşular her bir ayda özünün ayıldagi to'ygönlөрдү жаңыда ажырашуу талашкан маселелерди мындай тегерек стол кылып айыл өкмөт менен бирбирикте чечишет. Ошол мезгилде мына сот тарабынан бир өкүл барып, ошол кантип чечип атат, кантип сүйлөнүп атат деп биз менен биргеликте отуруп, анан аксакалдар соттору, жергиликтүү аксакалдар кандай сүйлөп, кандай ой толгоо кылып, кандай чечем деп атканын түшүнүп элекесиз. Анан бер жака келип арыз жазган жаңгы чечип берменин маселемди дегенде сот анан токто мына жерде аксакалдар мана чечип атат, мынтип атат деп туруп, ошол элдин пикирини эске алып чечсе, жаңгы ажырашуу, араздашуу саат аздайып бере демекчимин. Бул бир сунуш туугандар. Себеби элде көрүп атасыңар, ушундай ажырашуу, араздашкан көбөйүп атат. Анан эми дагы бир маселеде туугандар. Мына бул МЧС тарабыга бир кайрылуу да. Мына өзүңөр көрүп, былтыркы жылы мына жаратылыш кырсыгы сел болуп, көп үй бүлөлөрдү басты, мамлекетте элди чыгымдатты. Ушунун алдын алуунун жолу бир жол бар да. Азыр мына мен Ноокаттан келип Ошко кире бериште, мына шу 5-6 ишкана бар. Ишканалар бүтүн шага, жаңгы асфальт чыгарып атат, мына шу ишканалардын алды чоң арыктарды, жаңы селканаларды бүтүн тазалап коюптур. Тазалап койгон менен туугандар бир камдык кылат. Себеби тазаланган жер жумшак калат дагы, жаңгыда дарактан кар жаңгыр жаап, катуу селкеген болсо, кошулуп шагал аралашып бир жолмалап Ошко басып кирип кетип атат. Ошон үчүн селкананы тазалагандан кийин бәрин эле эмес, ошо жердеги ишкананын жетекчилери өзгөр көрүп, сайыз таркаганда козу буту койсаны кылып, сайызды мына жерге отургандан балдары барлыгыбыз ортолукту бөлүп алганбыз, ишканаларды бузуп. Кудайга шүгүр эле ошо ортолукта калганбыз. Ошон үчүн жаңгы бизнесмен балдар кичине мамлекеттен жардам болсун деп, жаңгыдай селканаларды тазалагандан кийин ошо жерлерде бир 50 метр, 2 метрден канал кылып туруп, өзүбүз жаныбыздан жаңгыда кылып туруп, латокур семылдап койсок, жаңгы селкегенде шагал көбөйбөйт дагы, сел аз болот. Ушуну эске алып койсок, анан дагы бир маселе. Өзүңөр көрүп, мына ыймандарга бир айтып коюш керек болуп атат да. Мына шу никелүү аялды, никелүү эрди, бир кыл кыздар, аялдар эле никесине туруп мен сүйдүм, мен мынаны күйдүм деп, бир аялды никесине талагын бере эле алып атат. Бири башка үй бүлөгө тийип кетип атат. Муну ыймандар ушунун аркасынан түшүп, кичине маселени каттуулатыш керек. Болбосо ошо бирөөнүн никесине турган аялды алып алган азаматка жаңгыда иштарап салыш керек. Анан эми акыркы маселе туугандар өзүңөр көрүп, мынабу Союз мезгилинде оорукана бекер экен. Бул бекер эч жактан келген эмес. Эл өзү чыгымын кыскартып, жаңгыдай оорукананы бекер кылышка аракет кылып бекер кылган. Азыр өзүңүздөр көрүп, күндө нече күндө туруп, ушу ыгым чыгымды кыскартып туруп бир оорукананы бекер кылыш керек деген фонд ачыш керек болду. Мына шу мамлекеттик деңгээлде дагы жаңгыдай юбилей кылабыз, биз жеке ишкерлер жаңгы ел той кылабызбы? Мына шу бир банкты ачып туруп, ар бир той кылган бир 10 миңден, 5 миңден ошо бир банк ачып салыш керек болуп атат. 30 миң, 40 миңдик доллар жаңы операция чыкканда, ошого жаңы банктан алып
Bermesek, müyünü satıp, ürü olar yitiyem kalmaya tatışan olgan adamlar. Oşonday nerselerge karaştırıp olsak, ilgeri özgör körüp, mana şu hiç canavar kakan taşagan emes edi. Uşunday nerselerde ola jüreli turganlar, anan elme, süyley turgan adamlar var, rahmat tutanımızlarga. Maşallah, maşallah. Ana bizden acaba. Bırak abi.